Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курамы ушул күндөрү Бириккен Араб Эмирлигинде өтүп жаткан Азия Кубогу 2019 турниринен өз мекенине кайтып келди. Дубай Бишкек каттам менен учкан футболчулардын самолету Манас эл аралык аэропортуна бүгүн таңкы саат 4:40 конду. Кыргызстандыктар футболчуларды сыймыктануу менен тосуп алды. Акшумкарларды тосуп алуу иш-чарасынан кийинки репортаж. Акшумкарларды күйөрмандар жана журналисттер. Президенттин аппаратынын жетекчисинин биринчи орун басары Алмаз Кененбаев, биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов таңерте Манас аба майданынан тосуп алышты. Жол арытып келген оюнчулар чарчап турганына карабай күйөрмандардын жылуу тосуп алышы акшумкарлардын жүзүнө жылмаюу киргизди. Улуттук курамды тосуп алуу үчүн Манас аба майданына 1000ден ашык күйөрман чогулган. Алар менен бирге футболчулардын жакын туугандары, достору, кесиптештери кучак жайып тосуп алышты. Сиздердин оюңуздарды тандоо, даярдоо, стратегиялык керектүүлүгүн жана устаттык талантыңыз кыргыз футболунун тарыхында биринчи жолу мыкты көрсөтүштөргө алып келди. Бул нишан келечектеги чоң жетишкендиктердин башталышы болоруна жана биздин курама командабыз дүйнөнүн мыкты футбол клубтарынын командалары менен бир футбол салаларында ойнооруна ишенебиз жана үмүттөнөбүз. Футбол федерациясы менен жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги күйөрмандар үчүн бекер транспорт уюштурган. Улуттук курамдын капитаны Валерий Кичин, Бактияр Дүйшөбеков менен Даниэль Тага өз клубтарына кетти. Эң биринчиден биз өзүбүздүн командабызды Акшумкарларды чын жүрөктөн куттуктайбыз, колдойбуз. Бул жалпы эле биздин мекенибиздин жеңиши деп койсок болот. Курама командабыздын оюнчулары келишти, жолугуштук. Жигиттерге азамат мындан да аркы ийгиликтерди каалайбыз. Айта кетсек, эгемендүү мамлекет болгондон бери Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курамы Азия Кубогуна алгачкы жолу катышып, турнирдин жарым чейрек финалына чейин жеткен. Жакшылык Сапарбаев, Алмаз Нурмамбетов, Сайфуддин Мурзаев, Коомдук 1 канал.